Айылда билесиздер, баягы жыгач устадан жыгачтан камаз жасап, жыгачтан дагы бир машиналар жасап ойночу. Биз дагы ойногонбуз. Биздин көчөбүздүн башында бир адам жасаган, ал жыгач уста. Ошол сыяктуу бир жыгач уста бар эле. Ал өнүгүп өсүп кеткен, жыгач жасап, башкасын жасап сатып, өтө өнүгүп кеткен. Анын жанында против жагында bir kassapçı var ele, et satkan kassapçı ele bu. Anam bir aksakal ardayım bayqayt ele, kassapçı ardayım et taratıp, eç kadar payda kalbastagın, emnegedir jardan bere beret ele, kolunda жоқ, başkası jokturga et taratıp jardan berчү. Ал эми бул өнүгүп кетип жаткан, өсүп жаткан, дагы пайда көбөйүп жаткан жыгач устага келип, мындай дейт баягы аксакал. Эмне үчүн сен жардам бербейсиң? Но эт саткан адамды кара. Өзү колда жок, башкасы жок, бирок кедейлерге жардам берет. Эти жокторго эт берет. Сен эмне үчүн ошондой кылбайсың? Эмне үчүн жардам бербейсиң деди. Баягы жыгач уста жылмайып карады да, унчукпастан иштин улантты. Ушул окуядан кийин, бул аксакалдын сөзүнөн кийин жыгач уста бербейт экен. Кызганчак бай экен деп ушундай сөздөр тарап кетти элде. Күнөрдөн бир күн ал жыгач уста ооруп калды. Ооруп калгандан кийин бул кызганчак бай деп эч ким көргөнү зияратка дагы келген жок. Каттуу ооруп бул жашоодон өтүп дагы калды. Өлгөндөн кийин баягы кассапчы дагы этин таратпай калды. 1 грамм эт дагы элдерге, кедейлерге, мискиндерге бербей калды. Анан аксакал келип сурады, элдер келип сурашып жаттığında эмне үчүн бербей койдуң, мурда берет элең десе, мурда менин против туш жагымда жыгач уста бар эле. Ал жыгач уста күнүгө түшкөн пайданын жарымын мага берип, сен олорго эт тараткан, кедей мискиндерге эт тараткан деп, жарым акчаны мага берип кетчү, түшкөн пайдасынын жарымын. Ошонун берген акчасынан мен эттерди кедей мискиндерге таратчумун. Мени содан болбой жатса мен кантип эт таратам азыр деди. Ошондо аксакалга жана башкаларга сөз жетти. Айта турган эң чоң маселе, урматтуу мусулман бер тууганым, биринчи көргөн адамыңа көрүп туруп жыйынтык чыгарба. Биринчи көргөн адамыңа, биринчи көргөн абалыңда жыйынтык чыгарба. Аны сен билбейсиң, ички дүйнөсүн билбейсиң. Бирөө бир нерсе алып жатса, балки мурдап жатат ал. Сен андык билесиң мурдап жатканын, бирок аны алып жатканын көрдүм деп айтышың керек. Урдап жатканын көргөн жокмун дебешиң керек. Эгер урдап жатканын көрдүм десең, сен ага доомат кылган болосуң. Ошондуктан алып жатканын көрдүм дешиң керек. Биринчи көргөн учуруңда ага жыйынтык чыгарба деген маселе.